Eneler günün Uturlay Филармонияның чоң залы жүздөгөн ак элечек апаларга толду. Майрамдык кечеге баатыр энелер, аргыл кесиптин өкүлдөрү келишти. Эне үйдүн куту, очогунун сактоочулары, адамга жашоо тартылоочулар, бору керликти, кам көрүүнү, назиктикти өздөрүнө терең камтыган асыл зат. Андыктан майрам алдында аларга жылуу сөз арнап, Аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин ардак грамотасы жана мээримдүүлүк төш белгиси тапшырылды. Салтанатка келгениме абдан кубанычтамын. Кыргыз элиме тынчтык, бакубат жашоо, элде тынчтык болсо эненин жүзүндө дайыма кубаныч күлкү болот. Бул сыйлыкты деле күткөн эмесмин. Рахмат, ошо эмгегимди баалап бергендерге рахмат. 5 эненин таман астында дегендей ушул жарык дүйнөгө адамзат тап келген энелерге алкыш болсун. Энелердин берген тарбиясы, мээрими улуттун келечегине жасаган камкордугу болуп эсептелет. Иш-чара апалардын эмгегин, асыл сапаттарын унутпай, ардайым сыйлап жүрүү максатында уюштурулган. Майрамдык кечеде кыргыз энелердин образын, аял затынын назиктигин чагылдырган шөйкөчүлөрдүн кийим көргөзмөсү көрсөтүлдү. Бул жаш кыз бүгүнкү иш-чарага ушул биздин ардактуу апалар, көп балалуу апалар, батыр апалар, энелер, тилекке каршы орук чагында балдарды баккан апалардын да орду өзгөчө бизде. Дагы биздин мыкты окуган студент кыздарыбыздын апалары келип отурушат. Дейиш болсо көзүмдүн таманында. Көчмөн кыргыз доорунда аялдардын коомдогу орду чоң. Эзелтен кыргыз эли маданий мурас катары калыптанган дастандарда, эпостарда, элдик чыгармаларда чагылдырып келет. Ал чыгармаларда аял затынын даанышмандыгы, карагылды какчырган калыстыгы, тапкычтыгы даңазаланган. Биздин каныбызда, кыргыздын канында, кыргыз дегеле кыргыз баласынын канында эркиндик, ошондой эле ынтымактуулук, батырдык бар да. Ошондуктан биздин гана улуттан ушундай аялдар чыгып келген. Азыркы коомдо болсо бизде дагы абдан мыкты ошо коомго таасир эткен, өзүнүн жүрүш-турушу менен кылган эмгеги менен коомго таасир эткен аялдарыбыз аз эмес. Иш-чара апаларга арналган концерттик программа менен жыйынтыкталды. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.